İşler Министрлигине мен сунушум бар эле. Мына акыркы убакта зомбулук боюнча аябай орчундуу маселе болуп турат. Акыркы убактарда өзүңүздөр көрүп атасыздар, өлүмгө да алып келген учурлар болуп атат. 2024 жылдын 1-кварталында 4767 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталса, 25-жылдын 4 айында 6536 учур катталыптыр. Бул былтыркыга салыштырмалуу 1736 учурга көп болуп атат. Ошол себептен мен Ички иштер министрлигине ушул багытта иш алып баруу боюнча мен сунуш кылат элем. Анткени ушу аял кишилерге урматсый мамиле кылуу, кыздарына кыргыздар эч качан мындай мамиле кылган эмес. Ушул боюнча конкреттүү бир чараларды көрсөңүздөр. Бир карасаң кесип кеткен, бир караса кече атып кеткен учурлар болуп атат. Эми мына кече күнү 63 жаштагы киши 10 жашар кызды зоруктоо боюнча шектелип атат. Ушу боюнча жакшылап пропаганда иштерин алып барсаңыздар. Эми бизде стереотип катталып калган, баягы аял киши чыдашы керек депчи. Ошол боюнча стереотипти жок кылуу боюнча, түшүнүктөрдү жок кылуу боюнча пропагандаларды алып барсаңыздар. Ошол эле учурда мына муфтият менен биргеликте иш алып барып, биздин урматтуу алымдарыбыз менен биргеликте иш алып барып, ушул мечиттерде, ушул темаларда баяндарды уюштуруп, бизде динибизде айтат, бейишененин таманында деп коет да. Ушу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңүздөр. Биздин аялдарыбыз, биздин кыздарыбыз мындай кыргыздын эркектерин корулунан мындай кордук көрбөй, колдоо гана көрүш керек да. Ушу боюнча мен сиздерди иш алып барууга чакырам.